bir гана талабыбыз. Мектепке уруксат бербеди, мамлекет өзү жапты, өзү мектепти куруу берсин бизге. Ноокат районунан 65 километр алыстыкта жайгашкан Ынтымак айыл өкмөтүндөгү арык бою мектеби жабылып, 350 окуучунун билим алуусу үзгүлтүүгө учурады. Чогулгандар окуу жылы аяктаганга чейин балдарды мечитте болбосо чатырларда окутуп туруу сунушун беришүүдө. Ата-энелер балдарды башка айылдын мектептерине жөнөтүүдөн кооптонуп турушат. МЧС тарабынан боло ушу жерге палатаны куруп берсин, балдарды чачыранды коюлду, ушу жерде окутуп, анан окуу процесси мына 1,5 ай калыптыр, 1,5 ай окуса анан кийин жабылат. Терезелерди ачып, кичине мында 1,5 ай окуп турушубуз керек. Бирок ушу сентябрдан биз каалайт элек, хотя ушу мектептин курулушу башталып калса, суранабыз, өтө суранабыз. Канчалаган депутаттар, канчалаган акимдер сөз берип кетип атат бизге, эч ким биздин көйгөйдү жогорго жеткизген жок. Каттар районунан наракка өтпөй жатат экен. Палатаны курсун, жаңы мектепти куруу берсин, суранабыз, биз президенттен суранабыз. Мектептин босогосун аттар замат сыз тарткан, көк баскан жагымсыз жытка туш болосуз. Полдордун дубалдардын арасын бактериялар басып турат. Бул өз кезегинде мугалимдердин, окуучулардын ден соолугуна чоң зыянын тийгизип, ар кандай ооруларга чалдыгып жатканын айтышты. Теги азыр мына плесень, грибок деп ошону уккандан бери бардыгы балдарынын эмне себептен ооруп аткандагы белгилүү болуп атат да. Мисалданегечи, баштары ооруйт, жөтөлүшөт тынбай. Ушу мектепке келсе келе дамыбыз кысылат, гайморит болушуп атат, буттары ооруп атат. Анан мына отурганда мына фундаментта эми жерге жабышып эле калганда мына полдорчу. Ушу путтары ооруйт. Мен чыдап жүрдүм, эми директор экенсин, койчу, унчукпай турайлы, ушунча жылдан бери окудук, окуйлу дедим. Бирок ушул күндө өзүм дагы ооруймун да. Колдорум сыздап, мына ушул жерге чейин сыздап ооруйт. Анан өзүм деле ушул процессти мен эле ооруймунбу деп сурасам, менин мугалимдеримде тегиз ушундай оору бар экен да. Билим уя 1991 жылы фундаменти жок салынып, учурда авариялык абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги санапстанция тарабынан имаратты пайдаланууга болбойт деген корутунду чыккан. Ушул тапта имараттын дубалдары чөгүп, атайын тирөөчтөр менен гана кармалып турат. Мен 21-кылымда жашайбыз. Азыр бар жокто технология өстү. Эмне үчүн бир мектепти кура албайбыз? Бул возможность болгондо окуй берет элек берде биз. Грибоктан келип чыккан оору келечекте постепенно сразу билинбейт. Келечекте профессиональный заболеваниемизге калып келет да, көп ооруларга. Кийин onu айтып болбойт көпчүлүгү. Азыр кайрыла баштаптыр. Мында окуп кеткен окуучулар, мугалимдер да уже ооруй баштаптыр. Жергиликтүү тургундар жаңы мектеп куруп берүү боюнча 10 жылдан бери тиешелүү жактарга кат жолдоп жыйынтык таппай келишет. Айыл өкмөт болсо дотациядан чыга элек. Айласы кеткен ата-энелер президент Садыр Жапаровго үмүт менен кайрылуу жолдошту. Бир топ каттар да барган, бир да жооп, эчтеке жок. Бир гана сизге гана калды өтүнүч, сизден суранабыз, ушул мектепти тез арада бүтүрүп берүүңүздү. Суранабыз. Сунуш берилет. Сунуш райондук билим берүү бөлүмүнө жөнөтүлгөн экен. Кече 6:30 райондук билим берүү бөлүмү ага кайрылган. Ушундай деген жакын каралыкта мектептер бар экен. Ушуга азыр 5 класс бул жерде окуй берсе, калган 7 классын ушуну жайгаштырсакпы дегенде, эми райондук билим берүү бөлүмүнүн чечими ошондой өзүнүн пландаштырган иш аракет экен. Азыркы мезгилде айтып атабыз, мына сесменде биз сүйлөштүк, азырчы ушул жерде окуп турса болот дейт. Азырчы мына жылда аяктаганга 1 ай убакыт калып атат. Биз аракетти мына жакын каралыкта ушул мектепке жаңы мектеп түшүнө биз ушул катуу аракеттерди көрөбүз. Жыл башынан бери Ынтымак айыл өкмөтүндө 2 билим берүү мекемеси жабылып жатат. Буга чейин өкмөттүн борборунда жайгашкан Бүчүргүл балдар бакчасынын имараты жабылып, жеткинчектер жеке жарандын үйүнө көчүрүлгөн. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ноокат району.